Kandaysizdar? Mangeç. Direkt mümkün oturalı. El koşulsun. Yaxşı görünüp atam, nuğul atam, bardığı жақсы. Çok koyayım. Окей, хорошо. Чекесінен қошыла өрсін, эфирді сақтап қойауыз. Барды жақшылы ұғылатауы. Аға жоп беріп, обратный связь беріп қойыңыздар. Звук бар, мен көріп отасыздар. Барды жақшы. Окей, хорошо. Көпчілігі қошылат жатып шой, дағы біраз жақтан қарап тұралы. Құтман кеч, қандайсыз ележе? Biz geçeku temаны улайбыз, geçeku білесіздер, личный граница. Апам азыр көлдө, мен Бишкектемин. Жолдошум жардам берет мага. Балдарымды жолдошум карайт. Окей. Biz geçeku темабызды улайбыз, көчө билесиздер, биз убеждениялар боюнча, өзүбүздүн ишенимдерибиз боюнча караганбыз. Андан кийин личный граница деп атабыз. Личный граница деген негизи өзү эмне? Мен бул сөздү биринчи укканда түшүнгөн эмесмин. Чынында бул эмне деген сөз? Эмне үчүн айтылат деп анан ар көбүрөөк окуп баштаган сайын, үйрөнүп баштаган сайын түшүнүп баштадым да. Мындакта беззвучный кылып коюшум телефонумду. Туугандардан Бишкекте эч ким жок, бизде туугандардан көп эле туугандарыбыз жок. Өзүбүз элебиз Бишкекте. Мындай карап келгенде, анткени мен өзүм жалгыз бир тууганмын. Үй бүлөдө жалгыз кызмын. Жолдошумдун туугандары айылда, Россияда. Мы сами по себе. Өзүбүз менен өзүбүз курап акырын жашап келатабыз. Колдон келген аракетибизди кылып. Geçeku тема боюнча мага чындыгында көп отзывдар келди. Бардык обратный связиңыздарга чоң рахмат. Чында бул мага өтө маанилүү. Ушунчалык адамдарга мотивация берип, жашоолорун өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк берип атканыма абдан кубанычтамын. Ооба, тамчыдан болом. Абдан кубанычтамын. Чындыгында негизи менин максатым ушул да. Негизи ар бир адамдын эле бул жашоого келгенде миссиясы болот да. Ар бир адамдын миссиясы болот, бирок биз ошол миссияны көбүнчөсү билбейбиз, же болбосо изденбейбиз. Көпчүлүк учурда жашоонун аркасынан, байлыктын, бийликтин аркасынан жүрө берип калып калат да, биз аны унутуп калабыз. Көпчүлүк учурда көр турмуш менен аралашып кетебиз да. Ооба, буюрса ал боюнча дагы айтып берем. Сөз айтып берем ал боюнча дагы. Эфирдин аягында эстетип коюңуз, ошо көл боюнча. Көбүнчөсү миссияны унутуп калат экенбиз да. Анан ар бир адамга шанстар берилет, мүмкүнчүлүктөр берилет, жакшы жолдор берилет, жолдорду көрсөтөт Кудай Таала. Ошол кезде адам ошону байкаган адам байкайт да, мындай түшүнүп, ойлонуп, ошол кезде эмне маанилүү? Мен сумашып калтырасың. Эмне маанилүү ошол жакта? Мисалы, мен өзүмдүн миссиямды кантип таптым? Мен өзүм миссиямды таптым десем болот. Мага өзүмө жаккан нерсени таптым. Неге дегенде мен
да мен жагындайсыз обратный связь алып баштадым да. Мисалы мурун мен өтө көп жумуштар кылгам. Чынында мен өзүм англис тили мугалиммин, англис тил сабагын өттүм, репетитор болуп өттүм. Кудайга шүгүр, именно ушул бир адамга билим берген, адамга жаңы нерсе берген. Это менин миссиям экен. Мен эми түшүнүп атам да. Мурун мен все, мен мугалим болом, тил үйрөтөм. И ошондон сонун бир ошон менен в удовольствие жашайм деп ойлочумун да. И в какое-то время жөн тажап кеттим да. Кантип мен бир нерсени негизи өтө баттажайм да. Аны дагы себебин да түшүндүм. Чыдамым жок, сабырым жок да, эч сабырым жок. Анан эмне кылсам экен деп көп издендим. Көп нерселерди пробовать этип көрдүм. Тиги жакта, бул жакта иштеп көрдүм. Айтор онлайндагы көп эле жумуштарды аткарып көрдүм, колуман келгенинчи. Бирок баары бир миссияны тапкыча издене бериш керек да. Мисалы эгерде сиздерде бир нерсе колуңардан келбей жатса, окшошпой жатса, башка бирлер айтып атса, колуңан келбейт, антпейт, мынтпейт, ташта десе, ошого сынбаш керек да. Бир нерсе болбой калды, экинчисин баштай бергиле, ал болбой калды, кийинкисин өтө бергиле, это нормально. Бүгүн да ушул жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Эмнеге дегенде, ар бир адам өзүнүн миссиясын табыш керек. Балким бирөө жарым миссиясы чынында эле балдарды окутуу, билим берүү, тамга таанытуу, экинчисиники тил үйрөтүү, үчүнчүсүнүкү врач, мисалы, төртүнчүсү мисалы милиция болуп иштейт турабы, адамдарды коргоо. Ар бир адамдын миссиясы болот да. Мен миссиямды именно дал ушул мотивация берүү жагынан, жөн эле мотивация, куру мотивация, ой, баары жакшы болот, давай, муну кыл, тигини кыл, позитивдүү ойлон, аффирмацияларды айт, болду, ошентсең эле сонун болуп кетесиң, баарын унутуп каласың эмес. Ар бир адамдын ситуациясына кирип, ошол ситуацияны түшүнүп, ошол адам менен кошо ситуациясы кандай жашоодо, кандай жашоо кырдаалда азыр кандай ситуация болсо ошого кирип түшүнүп, анан ошондон как бы со стороны сыяктуу, мындай со стороны, мындай билбеген адам катары, мындай мисалы билбейм да ар бир адам ситуациясын, бирок объективный тигил жакты да угуп, бул жакты да угуп, анан туура багыт берүү, ошол менин миссиям экен да. Башка адамдарга мотивация берип, туура жолго багыттоо. Бул изденген адамдарга действительно туура келет. Ооба, мен изденем, өсөм деген адамдарга, анткени өзүм дагы изденип өсүп жүрүп ушул азыр алдыңыздарда отурам, мисалы. Анан жолдо тоскоолдуктар өтө көп болот. Айта кетчү нерсе, кантип сөзгө сынбайбыз, мисалы, ой, ага көңүл бурбай эле кой, сүйлөй берет, ит үрө берет, кербен жүрө берет деген сөздөрдү айтышат. Кайнене деген кайнене да бүт эле кайнене ошондой. Кимдин эле күйөөсү, мисалы, урбайт, кимдин эле күйөөсү катуу сүйлөбөйт, баарыныкы эле сүйлөйт деп көпчүлүк ошентип соротобуз да бири бирибизди, көбүнчөсү. Же болбосо ошондой советтерди айтабыз да. Мына бүгүн деле менде консультация болду, личный консультация болду. Азыр айтып турам. Ошол жактан дагы атын айтпай эле коеюн. Сиз таарынбаңыз, бирок аябай сонун прям ушундай пример болуп атат да. Сонун деп айтпайм, бирок яркий пример болуп атат да. Именно личный граница, именно самооценка боюнча. Ал адамды эч ким тааныбайт, менден башка. Чынында айтканда, биздин кругтан эмес да. Менин кругумдагы эже бар. Так, эми бул суроого кечээки эфирди YouTube каналга Айкерим Жайырбекова деп жазсаңыздар, менин YouTube каналым чыгат. Ошол жакта эфирлер бар. Көрүп чыксаңыздар болот. Кечээки эфирди ошол жакка сактап койдум. Өчүп ошол жактан көрөсүздөр, көрө аласыздар биринчи сабакты. Мындай экен да, турмушта 7 жылдан бери жашайт экен. Ушул жактан отношения жөнүндө дагы бир аз айта кетейин да. Турмушта жашайт, жолдошу мигрант. Анан бул жакта өзү балдары менен да, үйдө отурат, балдары менен. Иштебейт, баласы жолдошу эле, карап эле, акча салып эле. Көпчүлүк азыр көпчүлүктө ошондой, ким жолдошу мигрант болсо, туугандары мигрант болсо, өтө сонун түшүнөсүздөр. Бала бакырасын таштап кетишет, үй бүлөсүн таштап кетишет и башка жакта жашап, иштеп келатышат. Көпчүлүк учурда ушундай болуп атат. Көпчүлүгүндө азыр Кыргызстанда өтө көп мигранттар бар, действительно, чындыгында эки жакта иштеп жүргөндөр. Анан ситуация кандай бул жакта? Ситуация настолько самооценка түшүп кеткен. Самооценка түшкөндө дагы бир гана чоң рахмат айка, жолдошунун сөзү менен жашайт. Жолдошу эмне кыл десе кылат, кылба десе кылбайт. Это уже самооценка да. Мисалы, я понимаю, туура дин менен жашаш керек. Бул бир да, дин менен жашаш керек. Жолдошумдун айтканын кылышың керек, угушуң керек. Антпесе болбойт, туурабы? Динде айтылат, бизде айтылат да. Жолдошуңдун айтканын кыл,
бардык жагынан уруксат сура деп. Но это тоже должно быть в меру. Аял тарабынан ал нерсенин баары аткарылып атат. Безоговорочно, прям бардыгын аткарат. Эшикке чыкпа десе чыкпайт. Эл менен сүйлөшпө десе сүйлөшпөйт. Балдар менен үйдө отур десе үйдө отурат. Балдарын карайт, иштебе десе иштебейт. Мен сени багам, все үйдө отур деген нерсе, анын баарын аткарат. Это аял тарабынан, это плюс жактары да, то, что хорошо, бардык нерсени аткарат. Макул үйдө отурам, иштебейм, балдарды карайм, балдарды тарбиялайм. Жолдошу 7-8 айда барып келип, бир келип, анан кайра кетип, ушундай да. Ушундай жашоом, алыста жашаганда деле билесиздер, баары на расстоянии жашаш кыйын да, чындыгында. Тем более үй бүлө бар да, тем более үй бүлөдө бала бар да, бул өтө кыйын. Жалгыз бой, тем более жалгыз 3 баланы үйдө тарбиялаш өтө кыйын да. Мен 2 бала менен эле бир күн жалгыз калып калсам, чачтарым тик туруп калат да. Бата кактасың деп жолдошума чалып баштайм. Баттан келбейсиң, мен тажап кеттим, жүдөп кеттим деп. Мен уже көнүп калгам да, жолдошум постоянно жанымда, постоянно жардам берип жүрөт. И мен үчүн это уже норма да. Ал вот 3 бала менен элестетиңиздер, үйдө эч жака чыкпайт, эч жака барбайт. Лишний адам менен сүйлөшпөйт. Лишний сөз жок, потому что Одноклассникиге кирбе, Инстаграмга кирбе, Фейсбукка кирбе, өзүң сүрөтүн киргизбе, сүрөттөрдү койбо, тиги менен сүйлөшпө, бул менен сүйлөшпө. Настолько ограничения бар. Ладно, я это понимаю, макул жолдош алыста экен, макул түшүнөт экен. Тиндей кылба, мындай кылба, анын баарын жубай аткарып атат. Макул, сен айтканыңдай болсун. Үй бүлөнү сактап калайын дейт да, ар бир аял негизи эле үй бүлөнүн очогуда ар бир аял үй бүлөнү сактап калгысы келет да, максимально үй бүлөнү сактап калгысы келет. И ошол эле учурда жолдошу, мен ал сөздөрдү мынчалык деңгээлде экенин билген эмесмин чынында. Эгерде прямо копать этсем кечирип коюңуз, но именно ушул ситуация прямо азыр Дана силерге көрсөтүп берет да, үй бүлөнүн ортосундагы отношенияны. Жолдошу аябай эме экен да, басынтат экен да, сен адам эмессиң, сен колуңан эч нерсе келбейт. Мен мисалы ушунча жылдан бери мен сени багып келатам, понимаете, ушунча жылдан бери мен сени багып келатам дейт да. Когда ортодо 3 бала бар да, хотя балдарды багат. Багып келатам, сен басып туруп эле жүрөсүң, үйдө эле жатасың, эч нерсе кылбайсың. И бул чет эле да, настолько самооценка түшүп калган, прям каждый шагын текшерип турат, каждый раз чалып турат, жарым саат сайын, 1 саат сайын кандай үйүңдө эмне бар, эмне жок, ким бар, ким жок. Үйгө лишний киши да келбейт. Прям эч ким келбейт да. Өзүнүн туугандары менен да катышпайт, эч кимиси келбейт. Настолько ошондой жолдош запрет коюп койгон да. И ушул жактан самооценканын, личный границанын түшкөнү өтө даана билинет да. Мен билген эмесмин, ушунчалык ситуацияга чейин жеткенге билген эмесмин, потому что унчукпай жүрө берген да. Көпчүлүк аялдар биз чыдап жүрө беребиз да, айтпай. Ичибизде сактап, сызып жүрө беребиз да. И ортодон 7 жыл өтүп кетти, 3 бала болду. И азыр что в итоге, итог эмне болду? Точно айта албайм, жолдошуна дагы деле ошондой эле давить эткен жагы ушундай. Потому что айымдар айтпайт да, үйдө болуп аткан нерсени. Эмнеге домашний насилие бизде азыр аябай күчүп атат? Потому что айымдар айтышпайт. Чыдап жашай берет да. Жок, балдар үчүн жашайын. Бурусун интернеттен болуп атат го, меники Wi-Fi менен кирип атам, вроде жакшы эле болуш керек. Может, аябай эме нагрузка болуп кеткенде болуп калчу эле. Чыдап жүрө берет да айымдар, и самооценка. Ал эркек киши алганда, турмушка чыкканда, аял кишини алганда эмне деп алган? Багам деп алган, обеспечивать этем бардык нерсени деп алган. Мага балдарымды багам деп алган, бала болгондон кийин балдарымды багам, сени багам, эч нерседен кем кылбайм. Ал семьяда ал айым ким болуш керек эле? Королева болуш керек болчу да. Королева болуп колунда көтөрүп жүрүш керек болчу эркек кишичи. Но эмне болду? Самооценка занижена. Бир нерсени айтсаң эле, күйөөм билип калса эмне болот? Күйөөм угуп калса эмне болот? Самооценка боюнча бүгүн сүйлөшүп атабыз. Анан кантип элдин сөзүнө, эл айткан сөзгө сынбайбыз. Көрдүңүздөрбү? Настолько уже ушунча жылдан бери мээсине сиңип калган. Сен жамансың, сен колуңан келбейт, сен кыла албайсың, бала карай албайсың, тарбиялай албайсың, кылганың ушул, оорутуп атасың балдарды, окута албай атасың, тинтип атасың. Настолько мээсине куя берген, что ал айым уже ооруп калган да. Настолько ооруп калган, башы ооруйт, бессонница, түнкүсүн уктай албайт, настолько ойлоно бергенинен. Постоянно контролдо, и
андайда кандай жашоо болот элестетиңиздер. Каждый шагты текшере берет. Каяктасың, эмне кылып элестетиңиздер. Сиздер үйдө жүрөсүздөр. Эртеден кечке үйдөсүздөр. Эч жака чыкпайсыздар. Прям үйдө эле отурасыздар. Эртеден кечке баланы карап эле, тарбиялап эле, балдарыңыздар деле кичинекей. Алар деле үйдө, Анан жолдошуңуздар башка жакта жүрөт дагы. Саат сайын, жарым саат сайын чалып эмне кылып атасың? Үйдү көрсөт, кана деп турганда элестетиңиздер. Ошону давить эте берсе, сиздер кандай болосуздар? Түрмөгө камалып калгандай эле болосуздар, туурабы? Түрмөдө отурганда эле. Каждый раз ошентип эле жарым саат сайын, бир саат сайын, күнү түнү прям любой время чалып эле гана тигини көрсөт, муну көрсөт деп эле анан балдарынан отчет алып эле апаң эмне кылды, каяка барды, ким келди, тигил бул, эмне жедиң, эмне иштиң деп эле ошондой боло берсе, кандай болот? Каково было бы вам? Мен бүгүн угуп алып ушунчалык жүрөгүм ооруду, действительно. Настолько самооценка түшүп калган. Муну айтса деле, тигини айтса деле, тигил жаган варианттарды айтасың да, мындай кылсаңыз болот, мындай. Жок, күйөөм мынтип коет да, тинтип коет да. Ошондо дагы көрдүңүздөр, настолько самооценка түшүп кеткен да. Бул эмнеден болот? Знаете, в чем причина? 9 жыл болуп кетиптир да, Айка, Бирок үйдө развитие болгон жерде это все возможно. Сен үйдө жөнөп отурган жоксуң, сен иштеп атасың, акча таап атасың, это круто, да. Көрдүңүздөрбү? Настолько прям билбейм, анча түрмөдөн да начар, түрмөдө деле мындай спокойнорук жатса керек да, чейин үйгө караганда, түтү тамбетин аны кылсын. Но факт в том, что өзүн адам жоготуп койгон да. Ал биринчи орунга балдарын дагы эмес, жолдошун коюп койгон да. Балдары дагы эмес, биринчи орунда жолдошу турат. Күйөөм тигинсе эмне кылам, буянтса эмне кылам, азыр чалып калат, үйдө отурайын, телефон жанында, постоянно жанында болсун, постоянно интернет кирип турсун, лишний WhatsAppка онлайн отурбайт, лишний эч ким менен сүйлөшпөйт. Прям настолько өзүнүн камагына алып алган да, мындай прямой смысл эмес, психологический мээсине куя берген. Эгерде адамга бир нерсени кечке айта берсе, постоянно үзбөй айта берсе, ошол нерсе адам мээсине сиңип калат дагы. Мен ушундай турбаймынбы деп ойлонуп калат да, ушинтип ойлонуп калат. Ширине эже, кандайсыз? Ойлонуп калат да, значит мен ушундай турбайм деп. Эгерде сизге бирөө эле кечке эле жакын адамыңыз, сен жиндисиң, сен башың иштебейт, сен колуңан эч нерсе келбейт, эмнени баштап атасың, таштаганы болмок беле ошондой дей берсе, силер мээңерге ошол сиңип калат да, значит мен колуман келбейт турбайбы, мен жөн эле отура берейин анда деген нерсе мээге сиңип калат. Действительно, чынында эле ошол кайра бир нерсе айтылган нерсе сиңип калат да, туурабы? Бул ситуацияда ошондой болгон да, ошол нерсе мээге сиңип калган, значит мен колуман келбейт, эч нерсе кыла албайм. Күйөөм айтканын кылайын, салган акчасын балдарга тамак алып берип отура берейин депчи. Көрдүңүздөрбү, настолько самооценканы түшүрүп койгон, прям аябай түшүп кеткен да, прям шумдук эле түшүп кеткен. Ошо бир адамдын эле кылганы да. Бул жактан мен айтпаймын, аялы күнөөлүү эмес, прям аялы такая пушистая, прям баары сонун, үйдө отуруп тарбиялап атат, балдарын бүйөсүн сөзүн угуп атат, кайыш айтпай, эч нерсе кылбай деп айтпаймын. Бул жакта мен силерге айтмакмын, 80% Кутмангеч, Улканжай, 80% күнөө аялда. Эмне үчүн деп ойлойсуздар? Эмне үчүн күйөөсү ушундай отношение кылат? Эмне үчүн күйөөсү ушунчалык басынтат? Элге чыгарбайт, эч нерсе кылбайт? Эмне үчүн? Оюңуздар жаза кетсеңиздер. Бул жактан 80% күнөө аял кишиде болот, 20% эркек кишиде. Эмне үчүн? Кандай дейсиз? Кандай ойлойсуздар? Же болбосо балким эркек киши күнөөлүү бул жактан, же болбосо аялдын күнөөсү жокпу? Оюңуздар жаза кетсеңиздер. 1-2 мүнөт. Оюңуздар жаза кетсеңиздер. Өзү ушуга жол берип жатат. Кандай жол менен, кантип? Ишенич жок. Ой, үй бүлөдө ишенич жок. На расстоянии это ишеним болбойт, действительно. На расстоянии даже не то что семья, өзүбүздү карабайбыз, эң туура. Аял өзү сыйлабагандан эң туура. Эң туура айтып атасыз, аял өзү сыйлабагандан. Өзүбүз күнөөлүүбүз. Конечно, аял өзүбүз күнөөлүүбүз дейт. Еще да кандай варианттар? Эң биринчи өзүн сыйлап, өзүн сүйүш керек, эң туура дележе. Вроде бы да, ушунча аял жапа чегип атат, аял кор болуп атат үй бүлөдө.
бирок айланып келип эле аял күнөөлүү болуп калып атат. И бизде деле байкасаңыздар, бизде деле обществодо деле, элде деле баардык жактан өзүңдө да күнөөнүң баары, өзүң повод берип атасың да, өзүң бир нерсе кылып атасың да, значит ошого жеткирип атасың да күйөөңдү дешет да. И көпчүлүк аялдар түшүнбөйт да ошол нерсеничи. Менде кантип күнөө болсун эгерде мен эч нерсе кылбасам, айтканын баарын аткарып атсам, үйдө эле отурсам, балдарымды багып атсам, тамак ашын даярдап берип атсам, эч жака чыкпайм, эч нерсе кылбайм, кийинбейм, ичпейм, жебейм. И вот күйөөсүнүн айтканын баарын аткарат, мнениясы жок, ооба, тоже бир вариант. Эч нерсе кылбасам, причем тут я, эмнеге мен күнөөлүүмүн, бул жакта күйөөм күнөөлүү деп көпчүлүк аялдар жаңылышат да. Мына эң туура айтып атасыздар, биринчи аял өзүн сыйлабайт. Просто сыйлабайт дегенде аял киши өзүн кандай мааниде сыйлабайт. Аял киши өзүнө кам көрбөйт, өзүн ойлобойт. Биринчи орунда күйөөсү турат, анткени күйөөсү эмне кыл десе ошону кыла берет да. Вот в чем причина. Но кечээкү ушу личный граница боюнча айткан кезде көпчүлүгү мага директке жазышты да. Ооба, көндүрүп алганбыз. Тоже да, көнүп калышат. Любой негизи адам бир нерсеге өтө бат күнөөсү да, жакшыга дагы, жаманга дагы. Вот ошондой болуп атат да, татта жай эч нерсеге каалоосу жок, бессонница, уктабайт, ойлоно берип, эч нерсе кылбайт. Прям настолько прям депрессия, стресс болуп кетти да, настолько түшүп кетти. Оготер самооценка түшүп кетти, ойлоно берди, 3 бала мен эмне кылам, кайда барам, кантип жамбагам, туурабы, ошондой нерселер. Үй оокат, конечно, көрүнбөйт да. Негизи аял кишинин үйдө кылган оокаты эч качан көрүнбөйт да. Вот өзүн сүйүш керек. Силер туура айтып атасыз. Эң биринчи өзүн сүйүүдөн башталат экен да. Эгерде биз өзүбүздү сүйбөсөк, өзүбүздү сыйлабасак, өзүбүзгө көңүл бурбасак, анда эмне үчүн бизге башка адам көңүл бурат, С какой стати мындайча айткандачы? Эгерде сиз өзүңүздү сүйүп, сыйлап, көңүл буруп, өзүңүзгө карабасаңыз, өзүңүз сыйлабасаңыз, сизди эч ким сыйлабайт. Баардык нерсе өзүңүздөн башталат дейт. Баардык нерсе өзүңүздөн башталат. Уважение к себе, качан сиз өзүңүздү сыйлап баштайсыз, качан сиз өзүңүзгө көңүл буруп баштайсыз, ошондо гана адамдар сизди карап баштайт, адамдар көңүл буруп баштайт. То же самое, эмнеге мен ушундай ситуациядан действительно чыкканмын. Кечээ да айта кеттим эле, кечээки эфирде. Кечээ айтпадым беле, мен мисалы элементарно мына жаңы телефон жоготуп алсам же сындырып алсам, же болбосо жаңы кийим алсам дагы, эл эмне дейт дечүмүн да. Эл эмне дейт дечүмүн, элестетиңиздер. Вот, Дилеже вообще сонун. Ооба, Дилежени дагы мен билемин. Өзүн эң акырын коюп койчу эле да. Понимаете, эл эмне дейт, тиги эмне дейт, бул эмне дейт, тиги билип калсачы, бул көрүп калсачы. Им-то какая разница? Башка адамдарга мисалы арыктап башташ керек дейт. Ооба, тоже арыктаган. Жок, ал өзү мындай арга эле. Кээ бир адамдар болот го, толбойт го, канча жесе дагы прям идеальный фигуралар болот го, толбогон, ошондой да. Эмне жөнүндө айтып атам эле? Оюн бөлүнүп кетти. Конкретно эле. Эстеп коюңуздарчы, акыркы сөзүмдү эле акыркы сүйлөдүм. Ошончо оюн бөлүнүп кетти. Өзүм историямда айтып аткам, ошо эл эмне дейт деп эле, ошол настолько мээге сиңип калат экен. Хотя 7 жыл эмес, где-то 2 жыл ушундай состоянияда жүрдүм да. Хотя мурун андай нерсем жок эле, андай проблемам жок эле. Немножко бар болчу, когда вот квартирада жашап жүргөн кезде бир бабушка менен жашачу элем. Азыр деле ал бабушка деле тирүү, аман эсен, Кудайга шүгүр. Ошол бабушка дагы эмне алдың, эмнеге алдың деп эле ушинтерчү эле да. Анан ошол бабушкадан карап эле көп албайт элем да. Хотя өзүм иштейт элем, табат элем акчаны, квартплат берет элем, анан болбой эле жашырынып алчумун. Жаңы бир нерсе кийип калсам дагы көрүп калып элем, эмнеге алдың деп берчү эле да. Болбосо мугалим болуп иштеймин да. Анан мугалим и то языковой центрде, анан конечно мугалим болгондон кийин ар жакта ар кандай адамдар келет эле да. Ал школьниктердики эмес, обычный эле курс эле да, курс эле анан ар кандай адамдар келет. Анан
ошондой ситуация болду да. Улкан эже, сиз мага директке номериңизди таштап койсоңуз, мен сизге өтө күчтүү лидеримдин номерин берем. Сизге баардык компания боюнча полностью маалымат берет. И ошентип түшүп кетти эле да. Андан кийин эмне кылып баштадым мен? Байкасам, эч кимдин эч кандай иши жок экен да мененчи. Действительно иши жок экен да. Өзүм жашайт экенмин, өзүм жашоом экен. Айтышы мүмкүн, эл айтышы мүмкүн. Эл всегда айтат, это нормально. Мен деле айтышы мүмкүн, ол эмне болуп калган деп мурун да. Бирок азыр андай нерседен алысмын да. Бул деле кыйын нерсе, өтө эл айтат экен, бүгүн айтат, эртең айтат, бүгүн 5 мүнөт эстеши мүмкүн, ушакташы мүмкүн, сиздер окуй, тигиндиптир мындай кылыптыр. Жаңы телефон алып алыптыр, же жаңы кийим алып алыптыр, үй алып алыптыр, болбосо тиякта өзүндө проблемасы болуп атса, жардам сурап жүрсө, же болбосо ушундай ситуация болуп атса, бир нерсе кылып коюптур деп айтышы мүмкүн. 5 мүнөт, 10 мүнөт бүттү. Андан кийин адамдын өзүнүн проблемалары бар да. Мисалы, сиздин деле азыр ойлоп көрсөңүз, азыр мисалы бирөөнү айткыңыз келсе, ушакташсаңыз, эшикке чыгасыз дагы кошуна колоң мененби, тууган тушкан мененби, телефон чалышыппы, бир 5-10 мүнөт сүйлөшөсүз дагы, тигини муну айтасыз дагы, ар кимди айтасыз, андан кийин телефон өчкөндөн кийин өзүңөрдүн жашооңорго кирип кетесиңер, туурабы? Койкой, тамак жасашым керек, балам карашым керек, үй жыйнашым керек, тигини калып калыптыр, муну калып калыптыр, бүттү, өзүңөрдүн бутуңарга кирип кетесиңер дагы, өзүңөрдүн проблемаларга кирип кетесиңер. То есть бирөө менен бирөөнүн иши жок да. Айтат, эл айтат, бир айтат, эки айтат, андан кийин калып калат да ал нерсечи. Но в то же время ошол учурда ал адам сиздер менен жашабайт. Сиздердин ичинде ситуация кандай болуп атканын билбейт, эмне болуп атканын билбейт. Эч кандай түшүнүгү жок да. Ушул жактан адамдар эмне болот? Бир критик угат, эки критик угат, үчүнчүсүн угат дагы, эл мынтип аткан турбайбы, тинтип аткан турбайбы, аны кылбай эле коеюн, муну кылбай эле коеюн деп баштайт да. Эл эмне дейт деген, биздер принцип менен жашайбыз да. Биздин мээбизге сиңип калган нерсе да, менталитет да. Мисалы башка жакта Европа мамлекеттерин алсак, аларда андай проблема жок да. Мисалы, алар совсем башка принциптер менен жашашат да. Таң кала беребиз да, булар ушундай экен, тигиндей экен депчи. Бизге просто менталитетибизге сиңип калган, мурун жашашкан, действительно элдин сөзүнө эл биздики кандай жашаганда дагы алардыкы туура болчу да. Мисалы, азыркы жашоо менен мурунку жашоону, конечно, салыштырып болбойт, но ошол кезде баспа, турба, азыр деле ошол нерсе туурабы? Эшикке чыкпа, сүйлөшпө, элдин көзүнө мындай көрүнбө, ал уят деген нерсе болчу да. Бирок ошол нерсе почему-то бизге чересчур сиңип кеткен да. Бизде жашоо өзгөрүп атат. Улам сайын жашообуз өзгөрүп атат, алдыга жылып атабыз. Бирок биздин принциптерибиз, биздин менталитетибиз, биздин каада салтарыбыз калып кетип атат да. Калып калып атат да. Биз ошо мурункуларды чересчур бурмалап алып атабыз да. Чересчур, мисалы, тиндей кылба, мындай кылба десе, прям ар бир нерсеге внедрять этип киргизе алып атабыз да ошону. Муну кылбаш керек, тигини кылбаш керек, эл эмне дейт, эл мындай, тиндей деп ошону киргизе алып атабыз да. Ошол менен жашайбыз да. Көпчүлүк учурда ошондой, бардыгыбыз деле ошондой. Ошондуктан азыр жашоо башка, заман өзгөрдү дегени менен все равно кыргыз деген кыргыз да, менталитет деген менталитет, ал эч жака качпайт. Мурунку адамдар, мурунку ойлор все равно кала берет. Бирок заман өзгөрүп атат, мындай болду, тигиндей болду деп эле өзгөрүп кетиш да туура эмес да. Мисалы, сиздерге мындай пример айтайын. Сиздер күндө постоянно эле бир иш кылып жүрөсүздөр, как обычно эле көнгөн эле ишиңерди кылып жүрөсүңөр. Бир нерсе сизге жакпайт деп коелу. Мисалы, сиз кечинде саат 9-да балдарыңыздарга ужин берип, андай мындай кылып мисалы жаткырсаңыз, ошол убакта мисалы сиз именно саат 9-да мисалы прямойго киргиңиз келет. Например, сиз мисалы прямойго кирип, мен сабактарымды именно саат 9-да сиз балдарыңызга, үй бүлөңүзгө, кайнене, кайнатага тамак беришиңиз керек. Но ошол эле учурда менин сабактарым башталып калды. Анан сиз мурун такыр андай кылчу эмессиз да. Мисалы, тамактарын берип коюп, жаткырып коюп, анан шашпай өзүңүзгө бошогондон кийин балким запистерин көрүп аласыз, но прям прямойду прям отурган жерден именно прямой эфирди көргүңүз келип атат. Анан ошол бир күнү көрдүңүз дейли, записин көрдүңүз. Значит, личный границамда болуш керек экен, мен да өзүм каалоолорум болот турбайбы деп туруп, эртеси
эч нерсе кылбайсыз, тамагыңызды даярдабай. Мен деген саат 9-да Айгерімді прямой эфирине кирем, эч нерсеңерди билбейм, ничего не знаю деп отуруп алдыңар. Элестеткиле, монтип отурасыңар, балдарыңар чарылдап жүрөт, корсагачка, жолдошуңуз урушуп атат, кайын журтуңуз кайында кайнат урушуп атат. Түшүнбөй атат, бул келинге эмне болду деп. Сиз канча жылдан бери, аба сабак сактайм, канча жылдан бери ошо күндө саат 9-да ужин кылчусуздар. Бир күнү алдыңыздар дагы кылбай койдуңуздар. Элестетиңиздер, кандай реакция болот? Кандай реакция болот? Үйлөрдө, конечно, шок болот туурабы? То есть сиздер мындай постоянно бир калыпта келаткан нерсени алып туруп эле шарт үзүп салып атасыздар да. Шарт үзүп салып атасыздар. И ал жактан сразу эмне башталат? Агрессия башталат. Агрессия, негатив башталат. Сен эмнеге бизге ужин берген жоксуң? Эмнеге антип атасың? Эмнеге мындай болуп атасың? Деп башташат да, сөзсүз түрдө. И анан сиздер ойлойсуздар да, и мен өзүмдүн кабылымды кылып атсам дагы, почему-то мага до сих пор эле негатив айтып атышат. Неге мындай? Дейсиздер да, и вы набрасывать. Мен деген өзүм деле жашоом бар да, силерге өмүр бою мен ушинтип саат 9 эле бере бермек белем, мен деле өзүмө убакыт бөлгүм келет. Мен деле бир нерсе кылайын да дейсиздер да, и все, у вас скандал. Скандал болот дагы. И вы эртеси күнү сиз аны кылбайсыз уже. Как обычно саат 9-да ужин бересиздер, кайра как обычно эфирди көрбөйсүздөр, калып кала бересиздер. И бул жактан сиз кандай ката кетирдиңиз? Бул жактан сиз мындай постоянно калыптанып калган нерсени алып туруп шарт кесип салдыңыз да. Это тоже неправильно. Ооба, Айгерим, сактап коем. Это тоже неправильно. Муну акырындык менен. То есть лично говоря, то же самое. Кечээ бүгүн мындай сообщение алдым. Мен война башталат, ал сөзсүз түрдө да. Эмне кылдыңар? Сразу обрубать этиштин да кереги жок. Мисалы, кандай кылып баштайбыз? Прям баардык нерсени элестет, мындай ошол эле ситуация, башка ситуация дейли, сиз жолдошуңуз иштейт, анан акчаны алып келип ай сайын сизге берет да. Ай сайын сизге берет айдын башында. Сиз акчаны кармайсыз, бөлүштүрөсүз, теге буга бияка дейсиз дагы. Ошентип бөлүштүрүп жүрөсүз, канча жылдан бери эле дейли, үй бүлөлүк бюджетти сизге жолдошуңуз келип карматып койду, мен акча деп. Сиз көнүп калгансыз, акча кармап, бөлүштүрүп, продуктысын алчысын алып, качысын катып көнүп калгансыз. Анан бир күнү келип эле жолдошуңуз, все, мен сага акча бербейм деп койду да. Айлыгын алып келди, айлык алдым, бирок мен сага бербейм. Сен айлыкты, акчаны туура колдонбойт экенсиң, баары эле коротор эткенсиң, мен сага бербейм, өзүм чечем деп койду. Эми силердин реакцияңар кандай болот эле? Элестетиңиздер. Жолдошуңуздар ушунча жылдан бери берип келаткан айлыгын бир күн келип бербей койду. Эмне болот? Ал жакта дагы сөзсүз түрдө сен неге бербейсиң, неге андай, эмне кылдың, андай мындай, и обязательно ал жакта да скандал болот туурабы? Эгерде ал келип эле резко ушундай айтса. То есть машина катуу скорость, аябай катуу жүрүп келатып туруп, сразу тормозду бассаң эмне болот? Прям аябай, прям максимальный скоростьта келатат дейли. Резко тормозду басса, акырында, скорость акырында жүрбөйт. Резко тормоз басса эмне болот? Анда кандай, анда либо машина тоонуп кетет, либо айланып кетет, но жөн калбайт туурабы? Кинолордон көрүп жүрөсүздөр, мен боевик кинолорду жакшы көрөм. Ошондон ошо примерно эстеп атамын да. Машина деле скорость акырындык менен барып токтотот туурабы? Акырындык менен. То есть баардык нерсе постепенно болуш керек да. Менден мага бир кат келди да. Мен ата-энем мени өмүр бою басынтып жүрчү эле, прям ушуга чейин аябай басынтып уруша берчү эле. И азыр деле турмушка чыктым, балалуу болдум, и до сих пор эле ошондой дейт да. До сих пор эле мени баса берет, басынта берет, түшүнтө берет. Анан кечээ айттым дейт да, ата-энем айттым, мен антип сүйлөшпөгүлө, андай болбойт, мен басынтпагыла десем, ата-энем менен сүйлөшпөй койду, эми мен жаман болуп атам дейт да. Чоң рахмат, Майрам, балким эстейттирмен, языковой академиядан билим алсаңыз керек, мен ошол жакта 5-6 жыл болуп кетти окшойт, ошол жакта иштеген кезде курста. Ошентип айтат да. Анан конечно, эгерде ата-эне ал мисалы азыр келин болсо деле бери дегенде болбой калды дегенде 25-ке чыгып калды да. 25 жылдын ичинде ата-энеси 25 жыл бою мээсине ошол нерсени айта берген, басынта берген, баласын ушунчалык баса берген, турмушка чыкты, бала болду, до сих пор эле басынта берген, и в конце концов эмне болду? Бир күнү баласы алды дагы, кыз алды дагы, жок мага экинчи антип сүйлөгүлө десе, ата-эне, конечно, тоже шок болот. Потому что ата-эне ага көнгөн эмес, андай нерсени мурун кийин угуп көргөн эмес. У них тоже шок, экөө ушуп кетти, сүйлөшпөй калды. Понимаете? То есть бул жактан дагы мындай баланс керек да. Акырындык менен көндүрүш керек. Акырындык менен. Мисалы,
эгерде атты таптарда ат башында бир эле атты айгырды алып келип эгерде таптаса минген ат кыла турган болсо акырындык менен тапташат го. Бүркүттү деле акырындык менен таптайт го. Бул жакта деле ошондой да акырындык менен же бала төрөлгөндө эле сүйлөп басып кетпейт да. Акырындан чоңоет да. Личный граница боюнча деле ошондой да. Бардык нерсени акырын баштайсыздар. Өзүңөрдүн границаңарды биринчи определять этип алгыла. Как с вами можно силерге тапшырмада 5 пункттан турган. Мисалы, сиз менен кантип сүйлөшкөнгө болбойт. Болбогон нерселер, сизге кандай кайрылганга болбойт. Ошол нерселерди ойлонуп туруп жазгыла. Мен биринчи ушул тапшырманы укканда аябай таң калгам да. Билген эмесмин да, эмнени жазышты. Бул кандай болду экен, эмнени жазам депчи. И ойлонуп баштадым да. Мисалы, мен пример катары жолдошумду эле алдым. Жолдошумду алдым, апамды алдым примерно. Так, биринчи очередь мени критикалаганга болбойт. Мен бир нерсе баштасам ал болбойт да, тигил бул. Негатив жактан айтканга болбойт. Так со мной нельзя дедим. Мен менен сүйлөшкөнгө болбойт. Экинчиси, мага катуу сүйлөгөнгө болбойт. Кыйкырып өкүрүп сүйлөгөнгө болбойт. Это второе, да, тоже бывает. Эми үй бүлөдө баары бир болот да. Койчу, сен ким элең, тиңдей мындай колуңан келмек беле деген сыяктуу ишенбес кылганга болбойт. Если хочешь, тогда поддерживай деген мааниде. Ошол нерсе болбойт. Ушинтип мындай пункттарды для себя өзүм ойлондум дагы, бирок барып лоп айткан жокмун да. Так, жолдошум, бүгүндөн баштап сен мага кыйкырбайсың, сен мага катуу сүйлөбөйсүң, мени критикалабайсың. Мен менен сүйлөшкөнгө болбойт деп айткан жокмун. Неге дегенде сен мындай кырсантайып калган эмессиң, жакшы элесиңби демек да. Же бир сектага кирип алган окшойсуң сен деп жөн эле отурчу демек да. Любой эле, бардык жакта эле ошондой. Мисалы, жолдошуңуз келип эле, так, мен күндө досторум менен пиво ичем, бильярдка барам, күндө жумуштан кеч келем. Всё, мен айтканым дегендей десе, сиздерде кандай болот эле элестетиңиздер. Ошондой эле кеп да бул жакта делечи. То есть балансты билиш керек да. Муну дагы мен кандай кылып баштадым. Мисалы, апам чалганда көп ушактарды айтат эле да. И мен ушак сүйлөшкөнгө да болбойт деген бир чөптө коюп койдум да. Мен ушакташпайм, мен негатив нерсени укпайм, мага айтпаңыз деген нерсени өзүмө коюп алдым. И ким менен кандай отношение экенин билесиздер. Мисалы, жолдошуңуз менен кандай сүйлөшөсүз, апаңыз менен кандай сүйлөшөсүз, кайнеңиз менен кандай сүйлөшөсүз, и кайсы нерсе сизге жакпайт, прям көңүлүңүзгө жакпайт, нерв болуп чыгасыз, жиниңиз келип чыгат. Ошол нерсени определять этип алгыла. Потом мен алдаганды мен өтө жаман көрөм. Бир кирде адам алдап мен көңүлүм калтырса, кайра жылбайт да көңүлүм чоңой мененчи. Жылдап жүрө берем таарынып деле. Кичинемде эмнегедир калып калган да ошол нерсе. Кийин кечиришти үйрөндүм. Потому что мени алдаганда, мен ошого жиним келгенде, нерв болгондо мен ошончолук энергиям кетет экен. Ошончолук мен негативдет баштайт экен, ушунчалык негативный ойлоносуң. Эмнеге мени алдап койду, каратып туруп алдап койду, и вообще экен ушул кандай бети жок, тигиндей мындай деп ойлой берип, мен энергиям кете берет экен дагы. Ал адамга эмес, мага минус болот экен да. Ал адам алдап койду, унутуп калды ал нерсени. А мен ошол до сих пор нерв болуп жүрөм да. Акыркы вот бир ай болуп калды, ушундай ситуация болду. Мен ошондо өзүмө чоң сабак алдым да. Мен негативге түшүп кеттим. Неге алдайт деп басып туруп, жолдошумдун мээсин жей бердим. Неге антет, неге мынтет дей бердим, и в конце концов өзүм ишим жүрүшпөй калды. Ишенесиздер, ишим вообще токтоп калды. Андан мурун өтүп аткан күндөлүктөрүм өтпөй калды. Командам уктап калды вообще эле, заказдарым кетпей калды, элден заказ албай калдым. В общем, стресс, депрессия болуп кеттим. Всё, жолум жабылып калды да. То есть ал жактан мен өзүмдүн жолумду өзүм жаап койдум. Негативди ойлодум, аябай негативдин баарын чыгарып койдум. Всё, өзүмдүн жолумду өзүм жаап койдум. Мен байкаңыздар, сиз азыркы күндө, бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде негативди ойлоносуз? Күндө негатив канчалык деңгээлде? Мисалы, 1ден 10го чейин өзүңүздөргө баа берсеңиздер, бир күндө канчалык деңгээлде негативди ойлоносуздар? Өзүңүздөргө 1ден 10го чейин шкала менен 1ден 10го чейин баа берсеңиздер, мен азыр негативди ойлонбойм деп айтпайм. Меники шкала азыр где-то 2-3 да, 2-3. И то азыркы карантинге байланыштуу эле ойлор да. Качан бүтөт, эмне болот? Ойлонбой кое албайбыз, туурабы? Баары бир ойлонобуз. Эртеңки күн кандай болуп кетет, эмне болот? Тоже, но 1-2 деп турат постоянно, потому что жаңылыктарды угуп атабыз, көрүп атабыз. Мен именно Телеграмдан бир жаңылык каналга катталып койгом, бүттү ошол жактан случай эмне болуп атат, кандай болуп атат ситуация, ошону карап турам, чтобы так каратта калып калбаш үчүн. Но жаңылык көрбөймүн да. Эми өзүңүздөргө ойлонуп көрүңүздөрчү. 1ден 10го чейин шкала негатив, күндөгү негатив сизде канчалык деңгээлде?
Мен азыр 1-2 деп алып атам. Бывает, кээде вообще негатив болбойт. Вот просто болбойт и все. Жаза кетиңиздер тоже. Бирден 10 чейин вот 5. Да, туура Айгерим, эң туура. Действительно. И бул жактан байкаңыздар мына. Негатив сиз канчалык деңгээлде 1-ден 10 чейин, либо эртеден кечке вот 3-4 дейт, 2 дейт. Вообще супер. Жизнь чудес өзүнүн аккаунту дагы сонун экен. Названиясы дагы. Бул жактан сиз канчалык деңгээлде көп негатив ойлосоңуз, сиз ошончолук деңгээлде сизге келген мүмкүнчүлүктөрдү жаап коесуз да, жолдорду жаап коесуз. Элестетиңиз, сиз үйгө дарбазадан кирип келатасыз. Дарбазаны аттайын дегенде дарбаза шарт жабылып калды. Сиз ошондой эле жаап коесуз да, прям ошондой элестеткиле 5-6 вот эшиктен кирип келатасыз, квартирада турсаңыз, эшиктен мына кирейин деген алдыңызда мондай жабылып калды эшик. Прям мондай келип туруп жабылып калды, элестетиңиздер мондай. То есть сиздер келаткан мүмкүнчүлүктөрдү ушунча эле эшикти тарс жабылганда эле жаап атасыздар. Эшиктен сиздерге сонун мүмкүнчүлүк келатат, сонун идеялар, сонун жакшы нерселер келатат, болбосо акча келатат, и сиз алып туруп эшиктин алдына тарс жаап койдуңуз. Эмненин айынан? Ошо негативдин айынан. Негативди дагы, позитивди да ойлонбогон адамдар, знаете, это нейтральный. То есть если вообще прям 0-0 ой жок болсо, эч кандай адам ойлонот, по-любому ойлонот, но сиз эмнени ойлоносуз да? И вот көпчүлүктө действительно ошондой ситуация ошондой болуп атат да. Төрт көрүңүздөрбү? Мүмкүнчүлүктөрдү просто жаап коюп атасыздар да. Мына эштен кирип келатат сиздерге, мына кирейин, аттайын дегенде алып туруп тарс жаап койдуңуздар, болду. Ал мүмкүнчүлүктөр кетип калды. Эмнегеден сиз негативди ойлонуп атасыз, сиз жаман нерсенин баарын ойлоп атасыз, там көп нерсенин баарын ойлоп таап алып атасыз. Вот стресс это прям өтө действительно кыйын нерсе, адам өзүнүн иштеген өтө кыйын нерсе. Көрүңүздөрбү, ошондуктан негативди ойлогондон көрө негизи кимдин Джон Каханын беле, Джо Диспензанын беле бир практикасы да, колго эмне кылат, резинканы тагып алат дагы, негатив ойлоп баштаганда тарс тартат. Резинканы тартканда именно резинканы эмне болот, кол ооруйт да. И ошондо подсознанияга сигнал кетет. Подсознание сигнал кетет. Негативди, значит, мен эгерде мээм негативно жаман нерсени ойлоп баштаса, менин колум ооруйт дейт дагы, мээ ушунчалык өзүн сактайт да. Неге адам жаңы нерсеге ачылбайт, жаңы информацияны алгысы келбейт? Потому что мээ коргоп турат да жаңы нерседен. Жаңы нерсе как бы коркунуч деп ойлоп турат да, ошондуктан бардык нерсени сактап турат да. Жаңы информациядан жаңы нерсени сактап турат, ошондуктан биз өнүккөнгө көп мындай көңүл бура бербейбиз да, кызыкпайбыз. И андан көрө сериал көрөм, мотивационный видео көргөндөн көрө, же бул тренингке акча төлөп катышкөндөн көрө лучше ошого үйгө продукт алып алам, же тигил бул деп мээбизге ошого нерсеге көнүп калганбыз да. Негатив ойлоп баштадыңыз, бир резинканы тартыңыз, негатив ойлоп атасыз, бир резинканы тартыңыз. То есть бул тренировка да, өзүбүздү дисциплинага салабыз да. Это настолько оңой деп айтпайм. Каждый раз негатив ойлоп аткан сайын тарта берсеңиздер, акыры мээге сигнал барат. Так, азыр мен негатив ойлосом, колум ооруйт. То есть боль чувствовать этет да, уже оорудучу. Значит, ойлобошум керек дейт да, токтойт да. И мен резинкасы жок эле өзүмдү контролдодум. Неге дегенде, негатив ойлоп баштаганда так дедим да. Азыр мен негатив ойлоп атам, эртеңки күнү ушул менин жашоомдо болот. Мен өзүмдүн эртеңки күнүмдү уже эртеңки өзүм күнүмдү түзүп атам, значит, эртеңки күнүм начар болот дейм да, чык токтотом. Потому что мен эртеңки күнүм жакшы болсун деп ойлоймун да, туурабы? И вот здесь это очень хорошо срабатывает. Действительно, аябай иштейт. Негатив ойлобой койбойт, адамда болот ал нерсе, все равно жаман нерсени ойлобой койбойбуз, ойлойбуз. Но мындай нейтральный отношение алыш керек да, нейтрально. Да, Меримже, эң туура. Жаша Малина дейт, вообще супер. То есть негизи эле мындай эме да, любой эле ситуациянын негатив, позитив дагы жок негизичи. Любой эле ситуация нейтральный да. Вот азыр мен негативно да ойлобойм, позитивно да ойлобойм деп па, это нейтрально да. Биз ошол нерсеге, любой ситуацияга, негизи ситуация бизге деле жашообузга бир нерсе келгенде, жакшы нерсе болобу, жаман нерсе болобу, биз өзүбүз чечебиз да, анычы. Өзүбүз чечебиз.
так бул мага жакшы, бул мага жаман деп өзүбүз чечебиз да. Нейтрально жашаган это шикарно да, это жакшы нерсе да. Негизи эле любой ситуация дүйнөдө болуп кеткен нерсенин баары эле бул жакшы, бул жаман деп бөлүнбөйт, ал просто боло берет. Боло берет, биз ошого эле өзүбүз бул мындай, бул тигиндей деп айтып өзүбүз чечим чыгарып өзүбүз берип койгонбуз да, ошондой название берип койгонбуз да. Бул негативдүү нерсе, бул позитивдүү нерсе депчи. Нейтральный да, баардык нерсе нейтральный. И ошол жактан байкаңыздар да, ситуация болду, ал балким сизден зависит этпейт, балким болуп аткан нерсе ал боло берет, ар бир адамда эле болот да. Сиз ошону кандай кабыл аласыз? Мүмкүнчүлүк деп кабыл аласызбы же проблема деп кабыл аласызбы? Эгерде сиз мүмкүнчүлүк деп кабыл алсаңыз, сизге өтө чоң жол ачылат. Эгерде сиз проблема деп кабыл алсаңыз, тупик, жол жок болуп калат. Тупикке келип такала бересиз. Бул проблема дедиңиз, бүттү, тупикке келип такаласыз. Так, жок буюрса, намазга буюрса. Эгерде мүмкүнчүлүк десеңиз, сизге жол ачылат дагы, и улам жолдорун көрөрүз. Бул удача дагы эмес, бул кому-то везет, кому-то не везет эмес, бул адамдын өзүнөн болот да. Эми ушул боюнча дагы сиздерге дагы айта кетейин. Менин мисалы жашоомдо болгон ситуацияны деле алсак, мисалы деле айтышым мүмкүн болчу, все, менин балдарым ооруп калды. Мен иштей албайм, мен эч нерсе кыла албайм, мен анчалык чоң акча, суммада акчаны таба албайм десем, тупик болго такалат элем дагы. Мен позиция жертвага чыгып элем да. Мен ушундай болдум, мага жардам бергиле, менде ушундай ситуация болсо, мен мисалы 1 миллион сомду кайдан табам? Чынында эле 1 миллион сом, если так посмотреть, где-то азыр мага бизге керектүү сумма $15,000. $15,000 мен кайдан табам? $15,000 мен даже бир жылда таппайм дейт элем да, Эгерде мен иштеп аябай кыйрат иштеген күндө дагы айына 20 000 алсам дагы, мен бир жылда араң, бир жылда $2,000 таап атам, и то анын тапкан, ичкен, жегеним бардыгына кетип атат, бүттү. Көрдүңүздөрбү? Тупик, ал тупикте, ал жакта жол жок. Эмне кылам? Кайра эле элден жардам сурайм, элге кайрылам. Ушундай болуп калды. И кайра тупикке келип такалам. И элден жардам сурап баштагам, это уже позиция жертвы. Мен ушинтип калдым, ушундай болуп калды дедим. Всё, жертвага түшүп калдым. Көрдүңүздөрбү? Азыр бирок бизде сбор жүрүп атат, но менин ал сборго көз карашым башка болуп калды да азырчы. Азыр балдарым жакшы, Кудайга шүгүр, бирок баламдын операциясына биз дагы деле акча чогултатабыз. Оксана, чоң рахмат сизге. Мен ушул жактан эми мүмкүнчүлүк көрдүм. Мына дедим да, мына мен ушундай балдарым ооруп калды, ушундай болуп атат. Мен акча табышым керек, кайдан табам? Эмне кылсам болот? Көрдүңүздөрбү? Неге мен ушундай болуп калдым? Эмне үчүн мен мындай тигиндей эмес? А мен эмне кылсам болот? Эмне кыла алам? Эмне колумдан келет? Мына ушул жагына көңүлдү бурдум да, фокусту бурдум да, и мага жолдор ачылып баштады. Само по себе. Я не знаю, как это происходит, действительно. Само по себе күндөлүк идеясы жаралды. То есть мүмкүнчүлүктөр өзү эле келе берет да, мына мен позитивно ойлоп атам, мен муну кылып атам, тигини кылып атам, бирок эч нерсе болбой атат го эмес. Тоже аракет кылыш керек да. Ойлондуңузбу, издениңиз. И ошол жактан сиздерге какой-то бир мүмкүнчүлүктөр келип атса, возможностьтор чыга берет өзүчү. Ошону алып калыңыз да, алып калыңыз. И само по себе дальше кете берет. Само по себе. Мен качан ошону түшүнгөндө, мен ушунчалык ыраазы болдум. Кудайга шүгүр келтирдим. Ушунчалык балам ооруса дагы, эмне болсо дагы, балам аман эсен алдым да. Кудайга шүгүр. Жеңсе болот, айыктырса болот. Бир эле нерсе бул акча. Демек, акчаны тапса болот. Акча бул жактан эң чоң проблема эмес да. Бул чоң проблема эмес. Бул жактан качан өзүңдүн ден соолугуң жок болсо, өзүңдүн мүмкүнчүлүгүң жок болсо, мына ушул жак кичине кыйыныраак да. Өзүмдүн ден соолугум 6 саным аман. Көзүм көрөт, кулагым угат, оозум сүйлөйт дегендей. Демек, мен бир нерсени кыла алам. Так деп туруп, мен ойлоп баштадым, мен эмне кылганды билем, эмнеге шыгым бар. Дедим да, ошол жагын изденип баштадым. И само по себе жол ачылып кете берди. Азыркы дагы 1 майда башталат деп айтып атам го, курс. Кудай буюрса, курсту баштап атам. Мына мен сиздерге азыр мындай чейтин эле айтып берип атам да, мындай кичинекей жерин эле. То есть, эгерде чоң айсберг болсо, океандагы айсберг болсо, ошо мен сизге айсбергдеги учундагы эле чыгып көрүнүп турган жагын айтып берип атам да. Көрүнүп турган жагы. Мына сиздер ушуну көрүп атасыздар. Мен ошол нерсени сизге айтып берип атам. А бирок ошо айсбергдин алдында өтө чоң аска турат. Ошо асканын түбү башталып келип анан чыкты да, мен сиздерге ошо чокусун дагы айтып берип атам да. Чокусу эле болуп атат бул жагычы.
бирок ошонун дальше глубже копаться түбүн көрөм, ошо айсбергдин канчалык чоң экенин көрөм, размерин көрөм. И ар жагын көрөм десеңиздер, сөзсүз түрдө курска катышыңыздар. Ал жактан мен силерге прям личный примерлер менен азыр өзүмдүн примерлерим менен айтып берем. Эмнеге дегенде, өзүм көрүп аткан, өзүм угуп аткан же өзүмдүн башыман өткөн эле нерселерди айтып берем да. Мен силерге жаңы нерсе айтып бербейм. Тигинси тигинтиптир да анан ушундай болуптур да деген нерсени айтып бербейм. Өзүм мен ушул жана кантип чыктым, кандай иштерди аткардым, эмне кылдым, конкретный ситуацияда эмне кылдым, ошону да разбирать этебиз ар бириңиздердикине. Оксана, чоң рахмат сизге. Мындай кылабыз да. Эгерде самостоятельный жок, я справлюсь, я смогу, мен колуман келет, ушундай сабакты угуп эле мен өзүм аткарып кете берем десеңиздер, самостоятельный болом десеңиздер, анда самостоятельный курс бар, ал 1 айга болгону 500 сом. Мен атайын көп чоң бааны койгон жокмун. На самом деле бул курстарды мен өзүм өтө көп чоң акчага сатып алып атам. И бир курста эле үйрөнүп кеткен жокмун бул нерсени. Это менин жашоомдогу опытым. Канча жылым, канча убактым кетти, ошондуктан муну мен бекер кылган жокмун. Эгерде мен бекер кылып койсом, бул бааланбайт да. Бул жакта энергия деп атабыз, энергия мен силерге бере берем, бирок в отдачу эч нерсе албасам, мен бат эле бүтүп калам да. Мен эч нерсем калбай калат да. Я просто батарейка отуруп калат го. Мен батарейкам просто отуруп калат да. Поэтому энергообмен. Мен силерге билимимди берем, сиздер мага кайра энергообмен кылып акчаны бересиздер, мен акчаны кайра кайрымдуулукка жумшайм, көрдүңүздөрбү, как это работает. Монда энергообмен жүрүп атат да. Это вообще сонун нерсе. Самостоятельный десеңиздер 1 айга 500 сом. Мен атайын WhatsApp'тан кылдым. WhatsApp'тан эмнеге дегенде, мында көбүнчөсү интернет катып калат, ушундай ситуациялар болот. Мүмкүнчүлүк болбой калат көргөнгө. Чтобы баарына удобный болуш үчүн WhatsApp'тан кылдым. WhatsApp'тан эле 1-3, 5 күндөрү жаңы сабактар чыгып турат. То есть аткарганга убакыт болот. Мисалы бүгүн понедельник эртең менен уксаңыз, среда эртең мененге чейин тапшырманы понедельник күндүз кечке, вторник аткарып жетишип каласыз да, аткара бересиз. Самостоятельный 500 сом алат, текшерилбейт. Конкретный ситуацияларды карабайбыз. Эгерде кураторский десеңиздер, менден обратный связь керек десеңиздер, анда 1 айга 1000 сом болот. Но обратный связь конкретный, ар бир ситуацияны сиздерге кандай суроо болсо, мага личный кандай сурооңуздар болсо, мен өзүм ошону разбирать этип берем. Как адам со стороны катары, со стороны негизи эле 3-чү адамга мындай көбүрөөк билинет да. Биз өзүбүздү объективно мындай оценка кылганды билбейбиз да. Мен туура кылып атам го, муну кылып атам го дей беребиз да. Ошондуктан со стороны караган адамга жакшыраак билинет. И поэтому мен силерге өзүмдүн көз карашымды мындай кылсаңыз болот, тиндей кылсаңыз болот деп ошол жагынан мындай багыт беремин да. Ар бир ситуацияңыздарга. Кураторский 1000 сом болот 1 айга. Кусаң ашты. Не жасап берейин? Тамак. Жасап берем, Окей. Мен силерге WhatsApp номерин жазып коеюн. Өзүмдүн көңгөлүнө WhatsApp номерин жазат окшойм. Таштайландырбай. WhatsApp номериме жазсаңыздар болот. Бул WhatsApp номерим шапка профилида менин аккаунтума киргенде ссылкада да турат. Ошо ссылканы басып туруп эле сразу WhatsAppка да кирсеңиздер болот. Мариям, азыр бүтөйүн, Окей? Анан чүчү дейсиң, макулбу? Эми келиңиздер, суроо жооп кимде кандай суроолор бар? Где-то бир 5 мүнөт убактыбыз точно бар. Суроолоруңузду бериңиздер, максимально жооп берейин суроолоруңуздарга. 1 майда башталат, но местаны өтө көп адам албайм, именно кураторскийге өтө көп адам албайм. Эмнеге дегенде, мен бардыгына жооп берип жетишим керек да, еще ар бир ситуацияны түшүнүп, ошону бардыгыны. Анан кайра кеңеш бере алгыдай болушум керек да, ошондуктан кураторскийге көп адам албайм. И дагы жакшы нерсеси, орусча дагы, кыргызча дагы болот. И так. Кимге балким орус тилинен мага оңоюраак орусча десеңиздер орусча группа бар, кыргызча десеңиздер кыргызча группа бар. Жакындарыңызды, туугандарыңызды, эже, сиңдилер, апаларыңызды катыштырсаңыздар болот. Просто угуп көр деп. Именно кураторскийге ашып кетсе мен 20 адам алышым мүмкүн. Ашып кетсе 20 кураторскийге, чтобы обратный связь бергендерге. Акчаны болсо единицага эле салып коесуздар. Кимде элсом болсо элсомго, кимде карточка болсо карточкага. Кому как удобно. Мага личкага чектеніп койсоңуздар, мен сиздерди группага кошуп коемун. И 1 майдан баштап баштайбыз.
англис тилин үйрөтөм, как раз ошол нерсе да жөнүндө айта кетейин деп элем. Бирок азыр уровень бүгүн мага бир эже жазды, мен индивидуально окуйт элем деп. Индивидуально эсептей келгенде азыр кымбат түшүп калды да. Тем более азыркы карантин учурунда саат 300 сомдон болгону бир айга 9000 сом түшүп кетти да. Индивидуальный сабак. И поэтому группага азыр мен 2 адам издеп атам, 1 адам бар уже, дагы мага 2 адам керек. Pre-intermediate болгондо эгерде сиз группа менен сизге уровеньиңизге тоже 2 адам керек да. Тиги женики школьный база менен эле калган эле дейт. Поэтому 3 адам болсо прям 0дон эмес, но уже грамматикадан баштап аламын. Ошондо саатына 100 сомдон болуп калат да. Англис тили, английский. Английскийди дагы как раз параллельно бир группа чогултуп ошо алайын деп атам. Аны группа чогулса эле баштай беребиз. Курсту болсо 1-майда баштайбыз, буюрсага чейин группалар чогултулат. И еще кандай темалар болот? Вот көбүнчөсү өзүбүзгө көңүл бурабыз. Биринчи самооценканы көтөрөбүз, отношенияны оңдойбуз. Жолдошубуз менен болгон отношения, үй бүлөбүз менен болгон общий отношения, кайын журт менен, то есть темаларды сиздерге түшүндүрүп бергенде это вам уже будет понятно. Тапшырмаларды аткарсаңыздар, андан вообще шикарный результат болот. Потом балага тарбия берүү. Балага тарбия бергенде кандай кылбаш керек? Ар бир жаштын өзүнүн уникальный, ар бир возрасттын өзүнүн определенный балдардын кабыл алуусу бар да. Бала кайсы учурда кандай кабыл алат? Канча жашта бала менен кандай сүйлөшүш керек? Кичинекейден баштап чоңойгон. Подростковый возраст деген бар, кризис 3 лет деген бар бизде, анан окууга баргандагы стресс, депрессия кичинекей балдардын. Вот ошол убактарда кандай сүйлөшүш керек бала менен, ошол боюнча дагы. Айка, чоң рахмат. Мына мен наставнигим, мени Фабриликке, мен эмнеден башталды баардык нерсе? Мен Фабриликке келгенден башталды, чынын айткандачы. Фабриликке келгенде мен көзүм ачылып, мына ушул нерсенин баары башталды. Спикер болуп сүйлөп отургандым дагы мына Айканын эмгеги да. Бизде то, что хорошо обучение бекер, баардык нерсе бекер, сабактар бекер, WhatsApp'тан сабактар постоянно өтүп турганда. Мен угуп, Айканы угуп отуруп элем да. Менден кичүү Айка. Бирок вообще молодец кыз да. Негизи Айгеримдер кыйын да. Бизде Айгеримдер дагы командада көппүз да. Действительно баардык нерсе ушу негизи Фабриликтен башталган да. Убак Гүлсан эже качсаңыз болот, бул жактан жашка карабайт. Действительно жашка карабайт. То есть көбүнчөсү бул жакта кимге полезно болот? Мамочкаларга да. Мамочкаларга полезно болот, апаларга да. Эмнеге дегенде көбүнчөсү вот отношения жөнүндө, өзү сүйлөө боюнча, балага тарбия боюнча болот да темаларыбызчы. И вот ошол жакшы, ошол темалар балким баласы кичинекей болсо деле в любом случае чоңоет да бала акырындык менен. Ошондо кандай отношения, кантип баланы травмировать этпеш керек. Биз ошо кичинекей, өзүбүздүн кичинекей кезибиздеги ситуациялар менен иштейбиз, потому что биз кичинекей кезибиздеги обидаларыбыз калып калган да. Ата энеге болгон обидабыз настолько көп калып калган. Ошол ушунчалык суроо берет до сих пор. Ошону издейбиз. И кийин, чтобы биздин балдарыбыз бизге таарынып, балдарыбызда бизге болгон обида болбош үчүн, кийин алар дагы ушинтип кыйналбаш үчүн, кийинки жашоосунда кыйналып кандай кылсам экен деп жолун издебеш үчүн баланы кандай тарбиялаш керек, ошол жөнүндө дагы кенен сүйлөшөбүз да. Суроолоруңуздарды бериңиздер. Азыр где-то 1-2 мүнөттөн кийин эфир бүтөт. Сактап коеюн буюрса. Мурун мен интенсив сабактарын өтчү элем, анда YouTube'дан өтчүмүн. И прямой эфирге да чыгып өтүп көрдүм, но самый эң жакшысы это WhatsApp экен да, действительно. Өчпөйт, калган учурунда хоть кайталап кайра кайра бересиңер, любое время. Удобно, да. Чоң рахмат эсеже. Андан дагы сөзсүз акыркы постумду окусаңыздар, тоже көп нерсени түшүнөсүздөр. Как раз 30 секундум калды. Укканыңыздарга чоң рахмат. Эфирге кирип убактыңыздарды бөлүп
көп таяк жесе аябай действительно өтө кыйын болот. Ал боюнча тоже курстан кененирээк айтып берейин. Травма калып калган да, травма өмүр бою калып калган. Барыңыздарга чоң рахмат. Кийинки эфирлерден курстан жолукканча.